Кыргызстанда эл аралык энергетикалык касса миң долбоору старт алды. 21-21 сентябрда Казакстандын Алматы шаарында касса миң долбоору боюнча бирдиктүү жумушчу топ жана өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Анда долбоор боюнча 2015 жылдын апрель айында кол коюлган башкы макулдашуунун күчүнө кириши жана сатып алуулардын статусу боюнча маселелер каралган. Долбоор биздин өлкө үчүн кандай пайда алып келет? Бул суроого Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аткаруучу директору Түмөнбаев Акылбек Рабаевич жооп берет. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Айтсаңыз, касса миң долбоору практикалык иш жүзүнө качан ашырылып баштайт? Саламатсыңар. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул касса миң долбоорун баардыгы эле кыргызстандыктар билет болуш керек. Мына 2015 жылы апрель айында генералдык келишимге мамлекеттердин ортосунда кол коюлган. Ошондон баштап условия коюлган, ушул эмелерди аткарылса, анан келишим күчкүнө кирет деген. Анан эң башкы бул талап эки конвекторный станциялар курулат. Бул чоң проектте бирөө Тажикстанда Сангудада курулат, экинчиси Пакистанда Наушер деген шаарда курулат. Ошол эки подстанцияны куруу боюнча контрактка кол коюлуш керек болчу. Ошол контракт мына 3 жылга жакын болуп калды. Ушу 20-21 сентябрда өзүңүз айткандай жумушчу топ менен өкмөт аралык министрлер ортосунда кеңештин заседаниясы болуп, ошол жерде баары улуксаат беришти, ошо контрактка кол коюлду. Ошол кол коюлгандан баштап бул келишим өзүнүн күчүнө кирет. Касса миң проектиси долбоору баягы ишке ашканга жол берилди десе болот. Биз тараптан бул 4 мамлекеттин ортосунда министр энергетиктердин кеңешмеси болду. Ошондо биз тараптан өнөр жай энергетика комитетинин орун басары Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич катышты, ал киши кол койду. Тажикстандын министри келип ал киши кол койду. Пакистандын специальный статс-секретары келип кол койду. Афганистандын болсо аткаруучу министр энергетики водных ресурсов кол коюшту да. Анан бул проект эми кандай эмелерди алып келет бизге? Биринчиден пайдаларды. Биринчиден биздин станция, электрический станцияга электр энергиясын сатып атпайбы? Ошол жылына bir 50-60 миллион доллар тегерегинде пайда таза көрөт. Анткени бул Пакистанга сата турган электр энергиянын баасы 9,41 цент Американын, Афганистанга сата турган 8,1 цент Американ доллары менен эсептелген. Биз баягы өндүрүүчү электр энергияны биз жеткирип беребиз. Ошон үчүн биз алган кредит бул 15 жылга да өзүн актап, өзүн баягы кредитти жоёт. Ушу долбоордон пайда алуу кайсы мезгилден баштап башталат деп болжолдоп жатасыздар? Эми биринчиден ошол 22 жылы майда бул проекттин бүтүшү күтүлүп атат. Эгер баары жакшы болуп, баары туура болсо, анда ошондо 22 жылдан баштап уже биздин эмеге доход кире баштайт. Бул долбоордун кандай экологиялык жана коомдук таасирлери бар? Бул аябай жакшы суроо болду. Ошо банктардын требованиясы, ошол эле дүйнөлүк банктын, Ислам банкынын жана Евро инвестициялык банктардын талаптары боюнча биз жанагы талап экологияга и социальный блокко чоң документ разработка болду да, бул эми биздин өзүбүздүн мыйзамдардын чегинде жазалды. Ошол документ бул азыр экспертизадан өттү. Кайсы жерден кандай өтөт, ошол жерге кандай эмеси болот, влияниясы бул линиянын деп. Ошонун баарын изилдешип, ошол Баткен, Ош жергесинде мындай тегерек стол уюштуруп, элдер менен дагы обсуждать этип, анан мына азыркы убакта биз ошол предварительный деп коебуз.
ошол экинин заключениясын биздин мамлекеттик органдардан алдык. Жанагы Токой чарбасы мамлекети берет, ошол эмени биз азырынча алдык. Анан проект жасалгандан кийин эмдиги жылы Кудай берсе биз уже кайсыны так аныктап баарын кайрадан дагы экспертиза өткөрөбүз. Ушу долбоор аба электр чыбалгысын бойлото жайгашкан жамааттарга, аймактарга мындай кандай жардам бере алат? Бул дагы аябай чоң маселе. Конечно, биздин ошо 450 километр линия курулат. Ошол 450 километр линиянын жакын жайгашкан айылдарга азырынча жана мен айткан тиги документтин негизинде 37 айыл туура келип атат да, ошо тегеректен өтө турган болуп атат. Ошол айылдарга өзүнчө гранттай акча бөлүнүп атат, дүйнөлүк банк аркылуу. Ошол акчалардын баары жанагы бизде агентство бар эмеспи, айылды өнүктүрүү боюнча Арис. Ошолор аткаруучу агентство болуп эсептелет дагы. Биринчиден баягы электрлештирилбеген жерлер электрлештирилет, реконструкция болот линиялардын баары. Ошондой эле ошол жерде школ керек болсо, ошол айыл аймактары менен Арис менен биргелешип ошол школ курганга мүмкүнчүлүк болот. ФАПтарды курганга мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол 37 айылдын тегерегинде да. Ошо 37 айыл өлкөнүн кайсы облусуна, кайсы аймагына? Ал Ош областы менен Баткен областынын аймагында өтөт бул линиячы. Ошол айылдарга анан кийин кирет да. Демек, алыскы Баткен облусуна абдан пайдалуу экен. Анан кийин баягы эксплуатацияга берилип линия иштей баштаганда ошол жанагы тарифтен 941ден бул айылдык аймактарга жардам берүү деген тариф каралган кичинекей. Ошол тарифтен каралып, ошол фонддон дагы ошол айылдар алып тура алат да. Демек, ошо электр энергиясына болгон тариф кичине төмөнүрөөк болот дегенди түшүндүрөбү? Жок. Ошол жанагы мен айтып атпаймынбы? Бияка дагы тариф каралган өзүнчө. Ошо айылдарды өнүктүрүү боюнча кийин 15 жыл электр энергия сатып атпайлыбыз. Ошондон пайда энергетикtir көрүп аткандан тияка дагы берилет да айылдарга. Жана жогоруда айтпадыңыз, бул Касамин долбоорун ишке ашыруу үчүн жалпысынан шарт коюлган, ошо Тажикстан менен Пакистанга станция куруш керек болчу деп. Андан сырткары бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга да конкреттүү кандай милдеттер жүктөлдү? Бизде милдет мына кечээ эле 26-сында биз биринчи контрактка кол коюштук. Бул Туркия чоң компания экен, Миташ деген. Ошол тендерди утуп алган. Тендер 15-жылы кулактандыруу болуп төмөлгөргө чыккан. Аны болсо жанагы дүйнөлүк банк менен биргелешип Международный финансовый корпорация деген бар, ошолор өткөргөн. Анан ошо Миташ компаниясы утуп алды. Биз азыр кол койдук. Биздин дагы ошол условиялардын бири биздин кол коюшубуз керек болчу. Биз кол койдук аны. Афганистанда 600 километр линия баягы постоянный ток өтүш керек. Алар дагы уже кол коюлду. Ошондой эле Пакистандын территориясында жанагы конвекторный станцияга кол коюлду да. Ошонун баары милдеттери келип аткарылган үчүн Каса проект 1000дин башталышы деп 21 сентябрь деп аталды да. Чындыгында эле бул Касамин долбоору ушу көп жылдардан бери айтылып келе жатат, бирок эмнегедир ишке ашпай келген. Эми анын өзүнүн да сиз айткандай себептери болуптур, объективдүү дегендей. Анан бул долбоор ишке ашса биздин өлкө үчүн абдан эле пайдалуу долбоор экен деп мен түшүндүм. Биздин студияга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аткаруучу директору Түмөнбаев Акылбек Рабаевич болду. Ал эми программаны мен Каныкей Жунусова алып бардым. Саламатта туруңуздар. Рахмат.